Бүгүн каржылык рынокты жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын кызматкерлери кесиптик майрамын белгилеп жатат. Мындан 16 жыл мурда 30 сентябрь күнү президенттин жарлыгы менен экономика жана каржы министрлигине караштуу каржылык рынокты жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы түзүлгөн. Кызмат өлкөнүн каржылык рыногунун 7 багыт боюнча баалуу кагаздар рыногун камсыздандыруу, бухгалтердик эсеп, аудит, топтомо пенсиялык фондтору, ломбарддык иш, лотерея ишин өнүктүрүү, жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзөт. Соңку жылдары баалуу кагаздар рыногундагы кыйла өсүштөр байкалган. Үстүбүздөгү жылдын 6 айынын ичинде жасалма бүтүмдөрдүн саны 977-ни түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 425 данага көп чыккан. Мындан сырткары камсыздандыруу, топтолмо пенсиялык фонддор, каржылоонун ислам принциптери боюнча баалуу кагаздар чыгарылууда. Кызмат тарабынан Бишкек эл аралык каржылык борбору жөнүндө мыйзам долбоор иштелип чыккан. Мыйзамдык база ишке кирсе, Бишкек каржылык борборун жүзүгө ашырууга чечкиндүү кадамдар болоору күтүлүүдө.